Койсун Сарманбетова абитуриент, ал келечекте дарыгер болууну максат кылат. Максатын ишке ашыруу үчүн Талас медициналык колледжине тапшырууга келген. Онлайн форматта каттоодон өттү. Эми 25 июлда биология, химия сабактары боюнча экзамен тапшырат. Бул жака аттестат, паспорт, анан кийин 063 деген справка. Ошол менен ушул жака келип бүгүн башталды регистрация. Аябай башкача эме болуп атат, сезим болуп атат, толкунданып атам аябай эле. Башка чөйрөгө келдим. Студент жашоону кызыктуу элестетип атам. Буюрса биздин айыл тоолуу аймак болгон үчүн мен буюрса ошол жака дарыгер болом. Бүгүндөн тарта Талас медициналык колледжине абитуриенттерди кабыл алуунун биринчи туру башталды. Ден соолук сакчыларынын катарын толуктоону каалагандардын саны арбын. Кабыл алуу 3 турда өткөрүлөт. Жалпы быйылкы окуу жылына 245 квота берилген. Анын 125 бюджеттик орунга болсо, 120 акы төлөө бөлүмүнө. Бизде негизинен 4 отделение бар. Бул фармация, сестринский дела, акушерство жана дарылоо, лечебное дело. Экзамендин талаптары боюнча бул бюджетке бизге эң негизгиси аттестаты жакшы болуш керек. Жана студент, абитуриент эгерде биология, химиядан высший балл алса, ал автоматтык түрдө бюджетке отургузулат. Ал эми студенттин аттестатында 3-4 көбүрөөк болсо, ал биздин компьютерден автоматтык түрдө бул жыйынтыктоочу болуп чыгат. Анда эгерде белгилеген экзаменде белгилеген баллы кичине ылдыйраак болсо, эсептелип ошо негизинде ал контрактка отургузулат. Ал эми Бактыгүл Обулбекова мугалим болууну кыялданат. Ал үчүн Талас мамлекеттик университетинин гуманитардык факультетине тапшырган. Учурда 5-чи болуп каттоодо турат. Ал жалпы республикалык тестирлөө боюнча негизгиден 125, кошумча сабактардан 75 баллга ээ болгон. Бул көрсөткүч анын кыялын ишке ашырып, бюджеттик бөлүмгө окууга түшүүгө мүмкүнчүлүк берүүдө. Атайын ар бир абитуриентке жөө ачылат экен. Берилген керектүү документтерди тапшырдым. Жана ошондой эле электрондук түрдө катталдым. Ошол жактан өзүмдүн местамды карап турам. Азыркы учурда мен бюджеттик негизде тапшырып жатам. Буюрса бүгүн саат 3төн кийин жыйынтыгы чыгат. Студенттик жашоо мен үчүн аябай эле кызык жана ошондой эле мага жагымдуу десем болот. Студент жашоодо жашагым келет негизи. Учурда жогорку окуу жайга тапшыруу онлайн форматта жүргүзүлүүдө. Ал үчүн ар бир окуу жайдын атайын сайтына катталып, өзү каалаган окуу жайына үйдө олтуруп эле тапшырса болот. Босого баллы 110, анан кийин кошумча дагы өздөрүнүн тандаган предметтерине жараша тандоо балдары бар болчу, ал 60тан ашыш керек болчу да. Анан ошолордун баарын жыйынтыгы эсептеп, компьютер өзү жыйынтыгын чыгарып эле катар номерлерин коюп 6-орунга чейин кабыл алынып калды. Бизде 7 катталган экен, бирөө ылдый түшүп калды. Босого балга жетпей калгандыктар контракт негизинде отурушат дагы, жок экзамен тапшырбайт, ушул негизинде эле документтер кабыл алып эле контракт негизинде эле кетишет. Өлкө аймагы боюнча жогорку окуу жайларга кабыл алуу 10 августка чейин жүргүзүлөт. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары.